жолдош издегенде атаңызга окшоштуруп издедиңиз? 2010-жылы дүйнө салган. Жолдошу, ошол кайын журту колдоо көрсөтсө, аял баарын жасайт деп айтып коюшат да. Билем, силерге нан таап берет. Биринчиден кошумча финансы болот, анан экинчиден сен адамдар менен баарлашканды үйрөнөсүң. Кайнене, кайнатанын колунда турган келинсиз. Бирибиз кетмен кармасак, бирибиз күрөк кармак дегендей. Муну келин кылыш керек деген нерсе жок сиздерде. Күлүп, сүйлөшүп, тамаша айтып, Андан көрө уктабайсыңбы деген сөздөрдү уктум да. баарыңыздар ийгилик көрүп атасыздарбы? Айта билиңиздер. Азаматсың, мыктысың деп мамыктай жастыкты коюп алып, башыңыздарды жөлөгөндү үйрөнүңүздөр. Салам достор, силер чай ичкенче подкастын көрүп жатасыңар. Биздин бүгүнкү программабыздын коногу психолог, хореограф жана активист Жылдыз Абасбекова. Жылдыз эже, кандайсыз? Жакшы, рахмат. Биздин бүгүн Жылдыз эже экөөбүздүн таанышуубуз, бүгүнкү подкастыбыздын бир окуясы дагы өзүнчө айтып бере турган окуя болду десек болот, Жылдыз эже. Ошондуктан көрүүчүлөр менен биргеликте таанышалы сиз жөнүндө. Сиз кимсиз, кайсыл жакта чоңойгонсуз, кайсыл жерде жашайсыз? Мен Абазбекова Жылдыз Абдывалиевна, Өзгөн районунун кызы болом. Өзгөн шаарына да төрөлүп, 5 жашка чейин шаарда чоңоюп, андан ары Салам Алик айыл өкмөтүнө караштуу Аракөл деген айылда чоңойгом. Жомарт Бөкөнбаев, номер 24 Жомарт Бөкөнбаев орто мектебин аяктап, жалпы тестирлөө менен Бишкек гуманитардык университетке тапшырып, ал жерде социалдык саясий илимдер факультетине социалдык кызматкер, практик психолог деген кесипке тапшыргам. Ал кесипти 2007 жылы аяктап, ошол жерде өзүбүздүн факультеттин деканатында практика өтүп, анан Ошко келип, ал жерде госрегистрде иштеп. Кесибиңиз боюнча? Жок, ал жерде архивде иштегенбиз. Анан турмушка чыгып, Баткенге? Баткен областына караштуу Айдеркен шаарына турмушка чыкканбыз. Азыр Кандайча таанышып калдыңыз жолдошуңуз менен? Ал да өзүнчө кызык. Жолдошум менен менин жакын группалаш кызым, досумдун бир тууган агасы. Себепкер ошол. Негизи ошол Баткенге турмушка чыгам деп ойлочу элеңиз? Негизи билчү элеңиз Баткенди? Жок, андай ойлогон эмесмин. Эми тагдыр насип, кыз кайсыл жерге буйруса, ошол жерден бакыт табат дейт. Кудайыма шүгүр, жакшы үй бүлөгө туш болгом. Канча жыл болду ошондо? 2008 баш кошконбуз. Азыр чоң балам 15 жашта, 16 жыл. 16 жыл болду. Канча балаңыз бар бүгүнкү? 3 бала. 2 уул, 1 кыздын апасымын. Үйдө кайнене, кайнатага кызмат кылчу жалгыз келинмин. Мындан сырткары активист болууга да жетишип атасыз да. Ал менин тубаса мектепте окугандан бери мага байланган деп койсомбу, же ошол мектепте окуганда жакшы окуп, ар түрдүү мероприятияларга катышып, ошол эле мезгилде активист болуп, отличник болуп, бул ошол пайдубал ошол жерден башталабы дейм да. Андан кийин университетте да жөн жүрбөдүк, университетте дагы волейбол ойночубуз, универсиадаларга да катышчубуз. Анан ошол Назик бичилер тобу бар, ошол жерде алгач бийлегенбиз. Биздин университеттен башталган. Назик деген кыз баштап, ошол жерде курс по выбору деген сабак болот эле. Ошол жерден тандап, бийге ошол жактан тартылганбыз да. Хореограф болушуңузга, ошол себеп болду. Ошол себеп болду. Университетте бийлечүбүз, жанакындай университет аралык белдештерде бар бийлечүбүз. Ошол. Жакшы, азыр психологсуз жана мектепте
би боюнча сабак берем деп айтып калдыңыз. Эми бул да сиздин бир өнөрүңүз, азыркы кесибиңиз деп айтсак болот да. Кесибим боюнча социалдык кызматкер, мен бирок социалдык кызматкер болуп иштебедим. Үй бүлөмдүн жагы жолдошум экөөбүз көп жыл, бир 7 жыл Европада жүрдүк. Ошого байланыштуу азыр келип эми иштеп баштадым. Социалдык кызматкер катары жүрөгүм менен иштейм. Ушу активист болгонумдун бирден бир себеби ошол болуш керек. Бизди дайым толеранттуу болгула деп үйрөткөн да. Ошол эле мезгилде Кыргызстан боюнча эң алдыңкы профессор Эрик Сыдыгалиев деген биздин агайыбыз ошондой бир жакшы сапаттарга чакырат эле. Окуу жайда? Окуу жайда, университетте. Негизи ошол көбүнчө айтышат да, баланын келечектеги кесиби, келечектеги ким болуусу ошол бала кезинде мектепте окуп жүргөн мезгилде эле мындай калыптанып, анан ошол мезгилде байкалат деп, же болбосо кайсыр бир нерселер таасир берет деп айтышат го. Сиз ошол азыркы мисалы психолог болушуңузга, хореограф болушуңузга мектептеги бир балким окуялар же кимдир бирөө таасир бердиби? Неден улам ушул тармак таасир берди болуш керек. Себеби дегенде бизде атам, апам, мен ортончу кызмын, анан энемдин колунда чоңойдук да, чоң энемдин. Энем дагы сөзгө чечен, кыйын аял болгон. Ошол өрөндө ар дайым протоколго энемдин колу коюлмайынча чогулуш деген башталчу эмес да. Анан атам көп жыл милиция кызматкери болуп иштеген, 30 жыл, 40 жыл. Апам ар дайым үй кожойкеси болуп жүрчү. Апамдын энеме кылган мамилеси, мен бактылуумун дейм да, мен эч качан бир кыйналган жашоо же болбосо момундай сиз айткандай кандай таасир болгон эмес. Мен мактоого тоюп чоңойгонмун да. Кичинемден атам мактап чоңойткон. Негизи кыз баланы ата ар дайым мактап туруш керек экен да. Анан мектепте окуганда деле бир андай болгон эмес, дайым жылдыз деп мактап чоңойгон да. Ошондо сен мактоого зар болбойт экенсиң. Турмуш курганда сен мактоого зар болбойт экенсиң. Азыр шүгүр турмуш курган жерим дагы түшүнүктүү, миң акылдуу кыз келсе дагы ошол барган жери түшүнүктүү болсо, ошонун акыл өркүндөйт экен, өсөт экен, активист болуп чыгат экен. Мен активист болуп чыкканымдын бир себеби ушу кайненем болсо керек, апа деймин, апам болсо керек. Ар дайым колдоп, коштоп, менин идеяларымды кошумчалап, экөөбүз отурсак бир кыялдарга кирип кетебиз. Анан Венера менен таанышканымда себеби могул активист болуп марафонго катышканымдын себеби да ошол. Сонун биз азыр сөзсүз түрдө бул марафонго кайтып келебиз. Ага чейин жакшы бир теманы айтып калдыңыз. Ошол кыз баланын ийгиликке жетүүсүнө өзгөчө бир атанын салымы чоң деп айтып калдыңыз го. Бул сөздүн чын эле мындай бир чындыгы бар эмеспи? Сиз кандай эмне деп айтар элеңиз ошол өзүңүз ошол атанын камкордугуна, мээримине курчалып өскөн кыз катары аталарга чын эле ушул зарылбы, эмне үчүн зарыл атанын колдоосу кыз бала үчүн? Атаң ар дайым колдоп, аркаңда жүрсө, сен эч качан башыңды ылдый түшүрбөйсүң да. Себеби дегенде мен мектепте окуп жүргөндө атам, мен айтчумун, ата барбай эле окуңузчу депчи. Десем, суулар конкурсуна катышабыз, конкурстарга атам дайым жанымда эле да. Мектепке барбай эле койчу дейт. Мен өзүм деле кыла алам, өзүм деле жетишем десем, жок, атам ар дайым менин жанымда жүрчү да. Анан волейбол ойносок спонсор болуп ташыйт эле. Кайсыл жерге барбасак достору бар, ашталарым бар, чайларын ошолор кылып берет эле. Атанын колдоосу бул кыз балага чоң бир тирөөч да. Анан ошондой жолдоштуш болот. Кыз бала эч качан башын ылдый салбайт. Дайым өзүнө ишенимдүү сүйлөйт. Анан алданбайт турмушта. Эгер кыз баланы дайым атасы колдоп турсачы, мен ошентип ойлойм. Атаңыз бир эле сизге ошондой мамиле кылдыбы же башка кыздарына да? Баарыбызга. Биз ар кимиз өзүбүзчө эркебиз да. Чоң эжем өзүнчө эрке, мен өзүмчө эрке, сиңдим өзүнчө эрке. Эркелейт деп ушундай бир силер айткыла, мен баарын аткарам дейт эле да. Ошол. Атаңыздын дагы кайсы сөздөрү, кайсы тарбиясы ошол эсиңизде, ошол бала кезинде көбүрөөк эмне сөздү айтчу эле сизди тарбиялоодо? Атам бизди эркелетчү, бирок биз мен окуп университетке тапшырганда
күлдүргөн да, мен силерди эмнеге окутуп атам билесиңби деп, жана жок десем, ата мен силерди эл менен мамиле кылууну билүүнү окутуп атам. Акчаңар, башкаңар кереги жок. Силер турмуш курасыңар, өзүңөрчө үй бүлө болосуңар. Ошол мезгилде билим силерге нан таап берет. Биринчиден кошумча финансы болот, анан экинчиден сен адамдар менен баарлашканды үйрөнөсүң. Университет бул адамдар менен баарлашканды үйрөтөт дейт эле да. Ошондой кеңири ушундай бир керемет сөздөрдү айтып тарбиялап чоңойткон. Ошол кесип тандооңузда, жолдош тандооңузда атаңыздын бир өзүнүн акыл насаатын, балким кеңешин бердиби? Негизи ушул орду барбы? Атам экөөбүз дайыма ачык сүйлөшчүбүз. Анан кесип тандоодо бул кесип баягы бюджеттик болгон үчүн мен өзүм английскийди жакшы көрчүмүн. Анан стюардесса болуп иштегенди каалачумун. Анан шартка байланыштуу ошол Бишкекке бизди жөнөткөндө направление берип, ал барганда биз кечигип барганбыз. 29 августта барганбыз. Анан барсак, факультет европейской цивилизации деген факультет толуп калыптыр, бюджет группа. Анан танда деп бизге башка 2 факультет берди. Анан ушул жерде английский язык бар экен деп, мен ошол азыркы тандаган кесибимди ошол факультетти тандадым. Анан Кудай ошого буйруп коет экен да, сен кандай болсоң ошол кесипти сага тартуулайт экен де. Мен арагыман өзүм жардам бергим эле келе берет да. Бирөөлөргө ошондой. Бирөөлөргө жардам бергим келип эле. Бирок алар менен кошо бир дүйнөм менен толкунданып, монтип кыжалат болбойм, бирок жардам бере алам деп айта алам да. Атаңызды мындай көзүңүзгө жаш алгыңыз келип эстеп атасыз да, атаңыз азыр жокпу? 2010-жылы дүйнө салган. Жолдош издегенде атаңызга окшоштуруп издедиңизби? Негизи кыз бала ошол жолдош издегенде атасына окшоштуруп издейт деп айтып калышат го. Балким себеби дегенде чечкиндүү сүйлөгөн адамды жакшы көрөм да. Айткан сөзүнөн турган адамды жакшы көрчүмүн. Жолдошумда ошол касиет, ошол бар да, ошол сапат бар, ошол мүнөз бар. Бир сүйлөйт, анан кийин дайым мени угат, чарчабайт окшойт да. Угабы же жөн эле отура береби. Анан ар дайым реалист деп коет го, реальный карайт да. Мындай өткөн чакты карабайт, бул жакты карабайт, ошо болуп турган учурду карайт. Ошол жагынан сыйлайм, урматтайм, сыймыктанам. Ошол кыз балага бала кезинде атасы колдоо көрсөтсө, анан турмушка чыккандан кийин жолдошу, ошол кайын журту колдоо көрсөтсө, аял баарын жасайт деп айтып коюшат да. Ошондой. Мен ушуга толук 100% кошулам да. Себеби дегенде айтып атпайбы, мен кыйналган жокмун депчи. Бизде мындай болгон да, мен атамдан эркелеп эле кайын журтума келдим. Кайнатам дагы өзү врач, чоң врач, бир эмени жетектеген, главврачтыкка чейин барган, мэр болуп иштеген. Ким атаңыз, кайнатаңыз? Атын айтпаш керек. Айта албайсызбы? Атам Козубаев. Фамилиясы ошондой. Атам өтө токтоо, бир калпта жүргөн, интеллигенттин туу чокусу бар мыкты адам. Кайнатам. Эми баягы Вазир жакшы, хан жакшы дейт го, жанында да ошондой суйкайган сулуу, келбети жашынакай, Токмоктун кызы Эшимбекова Анархан Курмангазиевна деген, бул менин кайненем. Мен бактылуумун, себеби дегенде дайым ушундай ийгиликтүү адамдардын арасында жүрөм да. Атам иштеп, апам үй жумушчу болуп, апам баягы келиндик парызын өтө жогору аткарган да. Энеме ошол кайненеңиз? Апам, өзүмдүн апам. Ошондон биринчи үлгү алгам. Себеби дегенде энемди ар дайым жанында коштоп жүрөт эле. Энем 5 жыл төшөктө жатканда апам караган. Дайым коштоп, колдоп, энемди карайт эле. Энемдин айткан сөзү баардыгын экөө кайнене келин деген ортодо бир
проблема жок эле да. Ал тарбия болду, апамдын тарбиясы, апам боорукер. Жүрөгүнө 100 адам эмес 1000 адам батат. Ошондой тарбияда чоңоюп келип, анан кайын журтума келдим. Кайын журтумда өтө бир керемет инсандар бул. Мен кандай десем экен? Мен күлүп калам, Азим Датканын тукуму депчи. Чоң кайнатамдардын 5-атасы Датка болгон. Ошондой инсандарда түшүнүктүү, көз караштары терең, урмат сыйды билген, келинди келиндей сыйлаган, кызды кыздай сыйлаган жерге түшкөнмүн да. Негизи бизде жанагы сиз айтып калбадыңызбы, сен кичинекей кол келин деп бизде Баткенде айтканда ошол кайнене кайнатанын колунда турган келинсиз. Бирок энергияңыз ашып ташкан активистсиз да. Активист болгондон кийин коомчулуктун кызматында болот эмеспи? Сиз кантип жетишип жатасыз? Сизде балдарыңыз бар экен, кайнене кайнатаңыз бар экен, жолдошуңуз бар экен, жана алдыңызда турган бир командаңыз бар экен, активист катары. Анын баарына кантип жетишип жатасыз? Кимден мотивация алып жатасыз? Бунун баарына убакытты телей билип эле жүрөгүңдү кенен койсоң жетишесиң да. Анан үй бүлөңө дагы бизде айтып калчу эле Эрик Сыдыгалиев деген, силер күзгүнү карабагыла. Силер өзүңөрдү билгиңер келсе, айлана чөйрөдөгү адамдардын мамилесин карагыла депчи. Сен эгер кандай сүйлөсөң, ошондой жооп аласың. Ошол эле нерсени үйдө колдонсоңуздар болот да. Мисалга кайненеге уруксат сураш үчүнбү? Уруксат сураш үчүн мен билбейм, мен эрке келинминби дейм да. Себеби дегенде атам айтам, апам айтам, ошентип эле экөө уруксат берсе мен эркелеп эле жүрө берем. Анан жетишкенде дегенде телефон деген бар азыр. Телефондон кичине адамга мындай жакшы сөз айтсаң дагы жүрөк чултат го. Ар дайым жакшы сөзүңдү аябашың керек да. Ичиңде кандай нерсе, ниетиң кандай болсо, ошол башкаларга тарайт. Мисалга адам деңгээлине жараша сүйлөйт да. Мен эч качан билбейм, үйдө жалгыз келинмин, 3 балам бар. Балдарым чоңоюп калган, кызым, кичинекей кызым бала бакчага барат. Чоң балам 10 класс, ортончу балам 6 класс. Үйдө жумушка да жетишебиз. Үйдө мындай бактылуулуктун гармониясы болсо, баардык нерсеге жетишесиң да. Үйгө келгенде биз чогуу иш кылабыз. Мисалга атам мен врачмын деп же бизде андай жок. Чогуу балдарым менен, апам менен, атам менен чогуу иш мындай жумушту чогуу кылабыз да. Бирибиз кетмен кармасак, бирибиз күрөк кармап дегендей. Келин буну келин кылыш керек деген нерсе жок сиздерде. Сизге баары жардам беришет. Жардам берет ошондой. Себеби дегенде мисалга эмеде ашканада кайненем экөөбүз чогуу кылабыз. Күлүп, сүйлөшүп, тамаша айтып, ошол эле мезгилде акыл айтып, ошол эле мезгилде мен ошол кайненемден үйрөнөм, кантип эми 1000 үйрөнсөң да билгенден билелегиң жок дейт го, кантип бычак кармайт, кантип башка нерсе кармайт дегендей. Өзү эме жашоо өзү сабак да, күнүгө сабак алыш керек деп ойлойм да. Ар биринен жакшы нерсени алганда аракет кылам. Анан ошону кайра таратканга аракет кылам. Үй бүлөдөгү кайнене келиндин, же болбосо кайын журт менен болгон мамиленин бир үлгү боло турган формуласын айтып жатасыз да. Мына ушул нерсеге жеткенге эмне себеп? Балким сиз психолог болуп алардын тилин таап жатасызбы? Же чын эле идеалдуу үй бүлөгө келин болдуңузбу дегендейчи? Экөө тең. Себеби дегенде идеалдуу үй бүлө деп да айта алам. Анан мен да кесибим жардам бериши мүмкүн. Эми аны мен өзүм айта албайм да, канчалык деңгээлде жардам бердим, кандай кылдым депчи. Себеби дегенде үй бүлө дегенде талаш тартыш болушу мүмкүн, бирок мен атам раматылык айтып калчу эле да. Сенин кайненең кызым. Сен мындай болсоң, ал мындай кылып көрсөтөт депчи. Бийикке көтөрөт депчи. Ошол бир эле сөз окшойт да, айтып атпаймынбы? Ата эненин сөзү кыз балага бир дем күч берет да. Болбойт сенин ал жер деген болбойт да. Ушул нерсени мындай кыз балага жеткире айтыш керекпи дейм да, атам ошентип айтчу эле.
сенин кичинекей ийгилигиңди кайненең бийик кылып көрсөтөт. Эне эч качан балага жамандык каалабайт. Силердин ийгилигиңер ата энеңердин ийгилиги дейт эле да. Анан может ошону мен сиңирип алганмынбы билбейм да. Мен ошондой эле ойдо жүрөм да. Мен кичине көтөрүлсөм, мен үйдөгүлөр андан да бийикке көтөрөт дегенчи. Айрыкча кыз балага ошол мисалы бир нерсени жасай албай калса, ой эртең кайненеңдин үйүнө барсаң, сени кууп чыгат деген сөздөр айтылат, же болбосо сен жакшы келин болуп жарытпайсың деген эми ушундай мамилелер болот эмеспи? Демек сиз айткыңыз келип атат, тескерисинче сенин колуңдан баары келет деп ата эне ушундай нерсеге үйрөтсө, барган жеринде да ушундай болот деген ойду айткыңыз келип жатабы? Ошондой негизичи. Бизде апам үйдө эми апа да мындай болгула, мындай кылгыла деп тарбиялайт да. Атам ошого каршы чыгып элечи, менин кызым бар жокту билет, менин кызым кыйратат деп эле. Менин кызым деп эле ушинтип мактай берди, баарыбызды да, үчөөбүздү тең. Менин кыздарым деп эле ушинтип элечи. Атамдын ушундай деми күч эле да. Сонун Жылдыз эже, чай куюп берейин. Чай ичкенче отуруңуз. Жакшы, учурда сиз мектепте иштейм деп айтып калдыңыз. Ушуга кененирээк токтолсоңуз, кайсыл мектепте иштейсиз? Анан мектептерде кандай бий сабагы барбы? Кадамжай райондук чыгармачыл балдар борбору, Билим Ордо чыгармачыл борборунда иштейм. Сентябрда кирдим да, ушул жолу. Бул Кадамжай шаарындабы? Кадамжай шаарында жайгашкан Айдаркенде филиалы бар. Жакшы. 20 Орозбек Маканов мектебинде, орус мектеп билесиздер, ошол жерде филиалы бар. Бий кружогу боюнча ошол жерде сабак берем. Бул сиздин учурдагы кесибиңиз? Кесибим. Мен муну айтат го, көркөр акча табыш жок, мен муну жакшы көрөм да. Кыялымда жакшы көрөм. Мен барганда рахат алам, бийлегенде рахат алам, кыздар менен баарлашканда ошон үчүн. Негизи сиз бул бий үчүн атайын билим алгансызбы? Биз университетте окуганда 3 жыл окуйбуз да. Ошол 3 жыл биз ошол бийни курс по выбору деген өзүнчө бир тармагы бар да. Ошол жерде мен бийни тандагам. 3 жыл окудуңуз? 3 жыл. Ошол назик бийчилер тобунда бийлегенбиз да. Анан бийни биринчи ошол назик бийчилер подтанцовка кылып, ырчылардын аркасынан бийни мода кылган ошолор. Ошол эле Бекборбиев, ошол эле Сыймык Бейшекеев, ошол эле ырчылар бар го. Мирбек Иманбек, ошолордун аркасында назик бийчилер бийлечү да. Ошондо сиз бийлеп жүргөнсүзбү? Мен бийлечүмүн университетте, бирок мен андай экранга чыкчу эмесмин. Себеби дегенде анда өзүнчө бир историясы бар да. Айтып бериңиз да. Гүлбөсөр кызы концерт коем деп калды. Анан ошонун подтанцовкасын даярдадык. Түнү саат 10 болуп кетти. Анан биз барып камерага түшүп атып эле, анан баягы жерден тук кетирип эле бир жерден эстеп кеттим да, атам мени телевизордон көрсө, менин кызымды окуганы жөнөтсөм, кызым бийлеп жүрөт экен деп эле баягы жерден Дебесин деппи? деп эле анан кайрылып чыгып кеткенмин да. Анан ошондон мен алдыда турат элем дайымчы, бийлегенде алдыга тургузуп, эми анда арык кыз кезинде. Анан аябай капа болгон, Жылдыз сен мени ушул мына концерт коеюн деп атканда, ушундай болуп таштап кеттиң дебеди, эми капа болсо керек, мындай азыр түшүнөм да. Бирок кыздар деле көп болчу, биринчи, экинчи курстар, биз баягы меймандар, коноктор келсе, нан тоскон тосот элек да, университетте болот го. Россиядан коноктор келсе, башка жактан коноктор келсе, нан кармап алып тосуп чыгат элек да. Ошондойлор эми университетте окуп жүргөндө ошондой убактар болгон да. Эмне үчүн ушул кыз бала, кыздар бир үйрөнүш керек деп ойлойсуз? Биринчиден пластикасы да. Кыз бала кандай болуп чоңой болсун, келин болот да. Келин болгондо баардык кыздар ийкемдүү болуш керек. Анан өсүүсүнө, баланын өсүп өнүгүшүнө осанканы түз кармаганга, кыймыл аракет сөзсүз керек кыз балдарга. Анан азыркы заманда телефондон бери кылыш үчүн бул нерсе өтө керек да. Кыз балдар өздөрүнө ишеним пайда болот. Азыр менде 100
120 кыз окуйт. Айдаркен боюнча эле? Жок, ошол Маканов мектеби. Бир мектептен эле ошончо. 120 кыз окуйт. Анан алдын Ушул аябай. сөздөрдү аларга айтасыз да, эмне үчүн бий аларга керек экенин? Ооба. Аларга айтамын, кандай басышыңар керек, бийчилер кандай жүрүш керек. Мен айтам, кээде бул кесип болбосо дагы кийин силерге бир мезгилде силерге бир акча таап бериши мүмкүн. Аз эмес да, баары бир мамлекеттик жумушта иштегенден айлык аласың дегендей. Мен өзүм ошол жакшы көргөн үчүн барам да. Мен ошол жерден рахат алам, ошон үчүн барам. Анан жанакындай эмес да. Акча үчүн. Акча үчүн эмес, ошондой. Жакшы, ошол баягы өзүңдүн кесибиңди сүйсөң, ошондон бир жыйынтык дагы чыгат деп айтышат эмес. Ал жумуш болбой калат да, сен эс аласың да. Хобби деңиз. Ал жерге чалган, эгер сенин жумушуң сага жакса, сен рахат алсаң, ал сага жумуш эмес. Ал эс алуу болуп калат да. Ошон үчүн да жетишсем керек, балким. Сонун Жылдыз эже үйдө эне, келин, жубай, мектепте мугалим жана ошондой эле активист. Азыр 5:30 деген бир марафон ошол Баткен облусуна вирустай эле таркап атат болуш керек, өзгөчө аялдар арасында. Мына кече жакында эле өткөн жуманын аягында 1000 аялдын катышуусунда марафонду да өткөрүп салдыңыздар, бир чоң иш чараны өткөрдүңүздөр. Ушулга токтолсок, 5:30 деп эмне үчүн 5:30 деп аталды? Буну мен күлүп калат элем, Айзат менен Венерага экөө бир алдын Азаттыкка интервью бергенде тамашаладым эле да. Силер интервью бере албайт экенсиңер, ошол мен айтышым керек депчи. Кудайдын буйругу да. Мен айтып жатам дейсиз? Айтып жатам да, эмнеге дейт да. Мен билем да силердин тарыхыңарды, кантип башталган, кандай болгон десем күлүшөт эле, күлүшүп сен сүйлөйсүң окшойсуң деп каткырып атты эле. Эми мына ошол буйрук экен да. Бунун башталышында биз жаада жүрөбүз. Биз 3 жылдан бери ушу жаа, Салбурун боюнча таанышканбыз да. Сиз дагы жаа атасыз? Жаа атабыз. Ушул Баткенде таанышканбыз. Алгач Ноорузга келгенбиз, президент келип, чоң Нооруз майрам болгондо, ошондо Салбурун келгенде алгач ушул жерге Венера менен таанышып келгенбиз. Ошондон бери биргебиз. Үчөөбүздүн группабыз бар, WhatsApp группа. Анан кийин бул эми 5:30га токтолоюн да, узатпай. 5:30. Эми бул биздин телекөрүүчүлөргө айта кетиңиз. Венера, Айзат, Жылдыз бул марафондун негиздөөчүлөрү, Венера, Айзат, мен бул марафондун негиздөөчүлөрү деп Венера атап койгон. Негизичи. Ал кандай башталган? Айзат өзү бир классташы менен сабакка окуп чуркап жүргөн. Анан мен алардын психологумун да. Кандайдыр бир эме болуп калса, проблема болуп калса мага чалышып эле моомдой болуп атат деп, анан мен аларга жакшы сөздөрүмдү айтып дегендей. Анан жакшы жагы болсо да айтышат да. Анан Айзат ошентип айтып жүрдү, мен чуркадым, эс алып атам, пайдасы жакшы экен деп. Анан ошол мезгилде Венера бир катуу ооруп атат эле. Анан алаксытайлы Венераны алып чык деп экөөбүз ушу Кыргызстан деген кафеде отуруп бир максат койдук да. Мен Айдаркенден келе албайм. Анан Венера экөө чуркап баштаган сентябрда. Анан Венера деген журналист, ар дайым камера менен жүрөт, блогер. Ал камерага тартып баштады. Анан Айзат күлөт, бул баштады деп. ишин баштады деп. Мен чыда дейм. Эми биз достугубуз да эми. Анан Венеранын кыялдары, алдыга койгон максаттары терең ойлонот дагы, алысты көз карашы алыста да, эмнегедир масштабты чоң алат. Биз жаада жүргөндө деле ошондой болчу. Моундай кылабыз десе, макул, ошондой кылабыз деп жүрчүбүз да. Марафонду бул ошол кезде буга чейин да көп марафондорду өткөрүп жүргөн, чуркоо боюнча 2 жолу Бишкекке жөнөткөн, өзү спонсор таап, активист да. Өзү спонсор таап, чуркатып, алар 2-нчи орунду алып, республиканский деңгээлде да. Анан жааны ачып, анан веломарафон кылып өткөрүп жүргөн. Бул ошо чуркоо марафонун ошол кезде кыялданып коюптур да, айтуусу боюнча. Ошол кезде кыялданыптыр, кыялында жазыптыр.
Анан Айзат экөө чуркап жүргөндө баягы эмеден телефондон, Фейсбуктан көрүп атып, адамдар көбөйүп, Биз дагы чуркайт элек деп. чуркайт элек. Себеби дегенде ошондо айымдар көп экен да, баягы чуркашым керек, басышым керек, бирок эме жок, шерик жок. Анан чуркаганга жамаат жок дегендейчи. Анан жарыя кылат Венера. Айзат аркама тур деп тургузуп алып эле. Экөө эле. Биз ушундай марафон баштадык, бизден приз бар деп. Ким чыкса деппи? Ким чыкса деп. Анан биринчилерден болуп Чандеки айылы реакция берген. Чандекиден Исаева Давлет эже деген алда биз менен жада жүрчү. Ошол эже айылындагы апаларды чогултуп, ошол эже баштады. Күндө көнүгүү жасап, анан тамаша айылы, анан кадамжай өзү да көбөйүп түштү. Анан кийин бул 5:30 дегендин маанисин айтып берейин да, эмнеге 5:30? Булар биринчи 7-де башташкан, 7-6 ушундай болчу. Анан кийин буларга кошулган эжелер баягы динде жүргөн эжелер. Чоң эжелер кошулгандан кийин кээ алдыныраак жылдырайлы, тахажжуд окуйлу, анан чыгып көнүгүү жасайлы дагы, анан багымдатка жетишип калайлы деген бул чоң эжелердин сунушу болуп, ошол жерден эле 5:30 деген бул Кудайдын буйругу дейм да, 5:30 деген ат чыкты да. Намаз окуган эжелер бар, иштеген эжелер бар, ошол көпчүлүктүн ой пикири менен 5:30 болуп калган. Сиз дагы ошондо ошолор сыяктуу анан 5:30га чыктыңыз. Мен Айдаркенден чыктыңыз. Жок, мен Айдаркенде үйдөн эле. Мен ал үйдө эле өзүм эле чыгып эле эшигимдин астында ёлкабыз бар, ел. Ошолун айланып, басып кыш болчу, анда мен чыгып баштаганда булар биринчисин жыйынтыкташты. Бардык эме чыкканда мен моральный жактан поддержка, колдоо көрсөтүп элечи. Ой азаматтар, сонун болуп атат, укмуш болуп атат деп. Анан сен качан чыгасың деп мени урушуп. Ошол кезде Айдаркен шаары да чыгып баштаган. Айдаркен шаары көп жерлер чыгып калган да. Аны көргөн сайын мен толкундана элем да, бирөөнүн жакшылыгына сүйүнсөң бактылуу болосуң го. Мен аларды көрүп эле силер бул кетиште бир республиканы багындырасыңар деп колдоп, коштоп жүрдүм. Анан экөө мени кошуп алышты. Уюштуруучулардын катарына сенин бизге сөзүң керек, сенин бизге демиң керек деп. Мен үйдө эле жасап жүрдүм да. Үйдө эртең менен туруп барган жер алыс болчу мектеп. Мен алыс жерде жашайм. Кыздар көнүгүү кылган жер кыргыз мектепте болот да. Өзүм жасап жүрдүм. Анан биринчи этап бүткөндөн кийин орус мектепке көчкөндө анан мен барып баштадым. Ал жерде жетектеген кыз менин окуучум болуп калды. Ошол жердечи. Эжеке, мен сизди канча жылдан бери таап алдым. Сиз турбайсызбы? Эжелер айткан, эже сиз турбайсызбы депчи. Ошол. Негизи ошол 5:30 марафонуна мен да катышып калдым. Толук 100% деп айтпасам дагы, бирок чыгып калдым да. Анан ошондо көпчүлүк ошол 5:30да туруп басып жатканды укканда эмне зарылсага 5:30да андан көрө уктабайсыңбы деген сөздөрдү уктум да. Сиздер деле бул сөздү уктуңуздар болуш керек. Жок, билбейм, мен андай сөз укпадым. Мен укпадым. Айланаңыздан эч ким айткан жок, э? Жок, айткан жок. Негизи сурайын дегеним ошол баягы 5:30да туруу бул кыйынга турган жокпу сиз үчүн? Негизи мурда канчада турчу элеңиз? Анан кантип жеңсе болот да ошол адам? Мен мурда уйкучу элем. Эртең менен турганда көп сөз сүйлөп атып турат элем. Дагы бир аз уктайлы. Уктап турайын, мына 5 мүнөт деп. Анан бул ошо 5:30дун касиети ошондо да. Өзүң эле турасың, сен деле катышып калсаң керек. Бир күн кыйналасың. Экинчи күнү өзүң туруп баштайсың. Сен бирөөнү төшөктөн эртең менен 4:45де тургуза албайсың да. Биз 5:30да залга барып калат элек. Тургуза албайсың. Ал өзүнүн каалоосу менен туруш керек. Өзүнүн каалоосу менен турган адам ал көнүгүүнү калтырбайт да. Тахажжуд окуп, эртең менен туруп
маанайың ачылып, анда мен кышта баштадым да. Жолго чыгып алып коркпойм деле да, жалгыз бир кыйла басам, рахаттанып басам, аппак кар, айлана чөйрө бир кооздукка бөлөнүп турган кез, анан үйүңдөгүлөр баары уктап атат. Мен несин сездим, көрсө 7ден сенин кыймыл аракетиң башталат да, үй бүлөң арнайсың да, бала чакаң турат, тамак бересиң, тиги балдарыңды кийинтесиң, ал сенин убактың эмес экен да. Именно ошо 5:30 сенин убактың экен, сага эч ким эчтеке айтпайт, баары уктап атат, сен үчүн да ошол убакыт. Ошол мезгилде келип, келиндер чалган эжелер, апалар келип, көнүгүүсүн жасап, кайра шашып кеткен эжелер бар эле да. Мисалга күйөөсү военный болуп иштеген, мен чай берип жөнөтүшүм керек деп, баары андай жолдоштору иштегендер чуркап ошентип кеткен убактар болду. Биз ошентип эле кетип жүрдүк да. Бири завуч болуп иштесе, бири врач болуп иштейт. Бизде көп адам чыкты, баары иштегендер. Жок дегенде магазинде, өзүнүн магазиндери бар, же салондору бар, ошондой адамдар чыгып атты да. Жанагы ой эч нерсеге кылганга иши жок дегендер эмес, тескерисинче иши көп адамдар. Иши көп адамдар чыгып атты. Ошондой болду. Анан биз мүмкүн болушунча үйдө отургандарды чакырып аттык да, себеби дегенде үйдөгү кыймыл башка, ал көнүгүү такыр башка да. Ошондой болду. Бул марафон аялдарга эмне бере алды? Кайсыл жактан өзгөртүп алды аялдарды? Мен өзүм көргөн, өзүм билген ошол Айдаркен командасында айта алайын. Бизде деген жаш чектөө жок да. 66-га чыккан эң улуубуз эжебиз ошол. Жашыбыз жаш. Мен бийге барган кыздарым да келип атты. Эжеке, мен сизди көрдүм деп. Чогуу барабыз да. Ал жерде социальный статус деген жок. Баарыбыз өз жөнөкөй да. Жөнөкөй инсандык парызда көнүгүү жасайбыз. Анан көңүлдөрү көтөрүлөт, эмнегедир ынтымагыбыз бекемделип. Мисалы мен мурда Айдаркенде жөн эле унчукпай, бири менен тааныбасаң өтүп кетесиң да. Азыр кадам сайын учурашасың да. Саламы кандай да. Анан жөндө учурашпайсың, кучакташып учурашасың. Бир тууган эжесиңдей болуп. Мен билем да, себеби дегенде ушул жерге кайрыла кетейин. Мен Италияда Италияда жашап келдик деп атпайм. Ошондо экинчи уулумду төрөп больницада жатканда жанымда итальянка жатты. Анан күйөөсү мароккинец экен да. Мусулман дининде кабыл алыптыр. Анан мен мусулманмын десем, айтты, экөөбүз эжесиңди экенбиз деди. Мен ошондо аябай таң калгам да. Экөөбүз эжесиңиз экен деп мага жан тартып келип, мага сүйлөп, кызынын атын Жаннат койгон. Экөөбүз катар жатабыз. Аябай мага бир имерилет да. Мусулмандар эжесиңдилер депчи. А ошол нерсени биз өзүбүз мусулман калк болуп, ислам динин кабыл алганыбыз менен кыргыз болуп, ошол нерсени бир шаарда жашап, ошону жасаган эмес экенбиз да. Эми бар эле, мисалга мен эч качан жамандык каалап же мындай, бирок баягы сүйлөшпөйсүң, учурашпаса учурашпайсың. Анан ошол залга баргандан баштап учурашып, канча адамдар менен тааныштык. Экинчи потокту жыйынтыктап атканда Чек айылы бар го, Баткен районуна. Таң атпай 5:30 ошол жерге келдик. Айдаркенден Кадам жайдан Венера экөөбүз машинаны айдап алып, белектерибизди салып алып. Бул дагы бир өзүнчө бир сонун убакытта барып белектерибизди тапшырсак, жылуу кабыл алыш, эми тааныбайбыз да. Эч ким тааныбайбыз, бирок барып белегибизди берип, жакшы сөзүбүздү айтып, алар бизге жакшы сөзүн айтып кайтып жыйынтыктаганбыз. Ошол жерде Умайенеге киргенбиз. Умайенеге кирсек, кыздар эшикте эме кылышат экен, көнүгүү жасайт экен. Ал жердеги энергияны кара, ал жердеги кыздардын бир күлүп маанайларын кара, бир сон. Анан ошондой нерсени көргөндө рахаттанасың да. Дагы иштегиң келет да. Дагы ушундай нерселер көп болсо дейсиң. Айымдарга бизде мисалга мындай көнүгүү жасаганга же залдар жок, же башка нерсе жок. Той менен эле кафеден башыбыз чыкпайт да. Барганда эмне кыласың? Тамак ичесиң, анан баягы эле сөз да. А бул залга келгенде сөз жок. Көнүгүү жасайсың, анан күлөсүң, ойнойсуң. Анан аягында биз кичине беседа кылат элек.
баягы шүгүрчүлүк айтуу, Аллахтын 99 атын жаттоо, эми өзүбүздүн акыл деңгээлибизге жараша ар ким өзүнүн максатын, жакшы сөздөрүн айтат эле. Апалар үлгү айтат эле, кайнене келиндер үлгү болот эле, эже сиңдилер, абысындар, бул сонун нерсе да, аябай бир энергия аласың, анан үлгү аласың. Эже сиңдилик мамиле бар экендигин бекемдеген турбайбы? Аялдардын бирине болгон колдоосун күчөтүп. Сонун экен. Италия деп сүйлөп калдыңыз. Негизи мындай чет мамлекетке барып келгендерди аябай жакшы көрөм. Анткени баары бир жер көргөн, эл көргөн дагы бир башка дегендей. Эмне себептен Италияга бардыңыздар? Кандай сапар менен? Италияга жолдошум ошол жакта иштеп, анан таанышып, үйлөнүп, анан кайра ошол жакка кеткенбиз. Биринчи жолдошуңуз Италияда жүргөн, анан таанышкансыздар. Анан кийин ошол жака чоң уулум төрөлгөндөн кийин анан барганбыз. Документ кыйын да. Ал чакыруу жөнөтүш керек, ал бул жерден өтүш керек, контракт түзүш керек деп ошол тууралуу барганбыз. Анан жолдошум ал жакта жумуш кылган, мен аяган болуш керек да, эми сен кыйналасың деп эле иштебей эле кой деп ушинтип аяйт эле да. Бирок ал жерде да сонун адамдарга жолукканбыз. Мен негизи мындай изучая деп коет го, негизи мен эч качан кыйналбайм да. Бактылуумунбу десемби же баягындай кандай десем экен. Ал жерде дагы биз таанышкан үй бүлө врач эле. Италиялыктар, Франческо Буонконти деген ошол Неаполь шаарынын врачынын экинчи орунда турган гинеколог киши эле да. Анын аялы Микеля Риппа деп, ал өтө бир керемет айым эле да. Ал күлөрчү эле, мен сенин апаңмын депчи, итальянка апамын деп, эже сиңдидей эле мамиле. Адамдын калктын жаманы жок дейт го. Адамдын жаманы. Эмнегедир жакшы адамдарга туушар болобуз да. Анан мен алардан эмнени үйрөндүм? Адамгерчиликтин туу бир жеткен чеги да. Ошол мен больницага барып калсам, Буонконти ошондой чоң киши болгону менен, мен бир мигрантмын го. Эшиктен тосуп алат эле. Машинанын эшигин ачып берет эле. Кайра түссөң ачат эле да. Бул адамгерчиликтин баягы туу чокусу. Балдары үйүнө барсаң, эшиктин оозуна чейин узатып коет эле. Ушундай жакшы адамдарга жолуктук. Жолдошум таанышып, анан мен таанышып, ал мени окутуп, Микеля итальян тилин окутуп, үйрөтүп, экөөбүз аябай сонун күндөр өткөн. Анан ооруканага да жатып калган күндөрүм болду. Эркелегендей болбойм го, бирок мен ошол жерге барганда, ал жерде дагы очередь болот, башка болот да. Анан Буонконти звонок кылып, башка жагынан киргизип, мени без очередь карап атса, ксерокопия кылып кел десе, мен ыйлайм да. Мени ошол жака жөнөттү. Карасам, ошончо итальянецтер, итальянкалар очередьте турат. Сиз кыргыз, бирок кезекке тургуңуз келген. Кезекке турбай барып алып дагы мени бир документ жаса десе, ыйлайм да. Анан ал капа болуп, анын главврачына чалып, силер мен бир адам жөнөтсөм карай албайсыңар деп. Эркелигим да, бул атамдын эркелеткени, ошол нерсе менен турмушка чыгып, кайнатамдар эркелетип, анан Италияга барсам алар эркелет. Дагы деле эркелеп жүрөм дейсиз. Дагы деле эркелеп жүрөм, ооба. Сонун эркелеп эле жүрө бериңиз. Канча жыл жүрдүңүздөр Италияда? 7-8 жыл жүрдүк. Азыр эми биротоло Кыргызстанга Айдаркенге келдиңиздер. Азыр эми биротоло келдик. Жалгыз уул, атам менен апам жанында болуш керек дегендей салт бар, тууган урук бар, катышып. Ошондой бизде кайын журтта дагы биз айтып берейин, Айтып бериңиз. Бизде кайнатамдар 8 бир тууган да. Анан биз небере келиндер барбыз. Небере келиндер бир 30дай да. Анан ошо 20-12 биз бир курактагылар өзүнчө бир чогулабыз, ынтымактабыз. Шеринебиз бар деңиз. Шайыр жеңелер деп ат коюп алганбыз. Анан дайым кызматтабыз. Анан жүз көрүшкөн сайын ынтымаң бекемделет экен да. Биз ошентип чогулуп, майрамдарда чогулуп,
жүз көрүшүп, бири бирибиздин сырыбызды баарын билебиз. Анан бир жерде той болсо же бир кандай бир маареке болсо бир адамдай кыймылдап жүрө беребиз да. Сен ал, мен ал эмес. Басып кетип атып эле, айтып эле кызмат кылып жүрө беребиз. Ал жерде да сиз лидерсизби? Эми айта албайм, бирок кичине шустрыраак болсом керек. Жылдыз эже, ошол бүгүнкү күндө эми сиз психолог да экенсиз, анан ошол аялдар менен иштешип активист да болдуңуз. Сизди эмне өкүндүрөт, мисалы бул жашоодо эмнеге өкүнөсүз көбүрөөк? Балким мына ушул аялдар темасында, билбейм, кандай маселелер бар биздин аялдарда? Мен айтам да, кайсыл жерде жүдөө көрсөңүз айыпты, ошол жердин уулуна кой айыпты дейт да. Дайым жолдошу колдоп, сүрөп, ынанып, аялдар эле идеалдуубуз дегенден алысмын. Бизге Аллах 200 амал берсе, ошонун баарын колдонгонго аракет кылабыз го. Бирок ошол жерде да колдоп турса, аял киши дайым кулпуруп, жашынакай болуп, өсүп, өнүгүп, үй бүлөсүнө жакшы мамиле тартуулап турат да. Бул жерде жолдошунун колдоосу, үй бүлөнүн колдоосу керек. Сен миң акылдуу болбо, сен миң тарбиялуу болбо, эгер барган жериң сени түшүнбөсө, сен барган жериң колдобосо, сен ал жерден сен акылың ар жака эле кетип калат, ошол жерге эле ылайыкташып каласың да. А сен барган жериң түшүнүп турса, акылыңа акыл кошулат, жарокерлериңе жарокерлик кошулат, өсөсүң, өнүгөсүң, кулпурасың дегендей да. Анан үй бүлөң да шаңдуу болот да. Кече бизге Айдаркенде волейбол уюштуруп атып бир агай айтып атат да. Эме деп, мен сиздерди эмнеге чакырдым билесиздерби дейт. Сиздердин, мен үйлөнгөндөн кийин билдим, сиздердин маанай жакшы болсо, биздин маанай жакшы болот экен. Ошон үчүн силердин жакшы, менин агаларым жакшы жашаш үчүн силердин маанайыңыз жакшы болсун. Маанайыңарды көтөрөйүн деп. Маанайыңарды көтөрөйүн деп 8 марта волейбол уюштуруп берди. Анан ар бир чыккан координаторлор бар, ар бир айылданчы. Күчтүү айымдар чыккан, мыкты айымдар чыккан, өзүнчө идеялары көп айымдар чыккан. Эми биздин группа ушундай бир күнүгө видеолор жүктөлүп көрүп турсаңар, эгер болсоңор да. Дайым өздөрүнүн идеяларын чагылдырып, ушундай болуп турат го. Анан ошолорго да айтам да, өзүмдүн да командага айтам, ошо сиздерди кулпуртуп чыгарган, уруксат берген, байыңарга терең ыраазычылык десем күлүп калышат да. Түшүнгөн адамдын зайыбы чыгат. Түшүнбөгөн адамдыкы отур десе отурат да, кайда. Демек түшүнбөстүктөр болуп жатабы, ушундай? Эртең менен чыкканда, мисалы, балким көпчүлүк аялдар өзү чыкпа дегенден чыкпай калган учурлар болуп жатабы? Эми билбесем канчалык деңгээлде да, мен ойлойм да, мисалга баары эле каалайт да. Нара ичинен каалап, ички дүйнөсү каалап, баргысы келип, баскысы келип, кыялданып турушат, бирок эмнегедир бир нерсе тартып тургандай да, эми аны айтпайт да. Кошуна келиндер бар, көп эле көрөм да. Анан жакшы кылып атасыңар. Мисалга кесиптештерим бар, мугалимдер, сонун болуп атат деп айтышат. Эгер сонун болуп атат деп айткан болсо, анда каалоосу бар. Же өзүнө өзү мындай дисциплина коюп чыга албай атат, же бирөө тартып турат деп ойлойм да. Жакшы, Жылдыз эже, азыр сиз ошол өзүңүздүн ата энеңизден алган тарбияңызды айтып өттүңүз, кайнене кайнатаңыздын ошол уулдарына берген тарбиясын айтып өттүңүз. Анан сиздер ошол жолдошуңуздар экөөңүздөр кандай ата эне болуп жатасыздар, балдарыңыздарды кантип тарбиялап жатасыздар, көбүнчө кайсы сөздү айтып жатасыздар? Бизде мындай, биздин үйдүн үй бүлөнүн тартибинде менин балдарымды кайнене менен кайнатам тарбиялап атат дейм да. Мен ошолорду бир не деп коет эле, мага акчага теңелгис окуу сабакта. Ошолорду карап түздөлүшөт, ошолордун айтканын кылышат, энеси менен атасын жакшы көрөт. Биз чоң балдары болуш керек алардын. Биз дагы тарбияланып жатабыз дейсиз? Жок, мен айтсам күлүшөт да, мисалга сен кандай апасың депчи. Эми жарокермин, бирок кандай десем экен, энеси блинчик бышырып берет, энеси пирог бышырып берет дегендей да. Алар энесинин тамактарын жакшы көрүшөт.
бирде мындай болуп калды, жаңы жылда чоң атамдыкына бардык да, куттуктап коелу деп. Пирог кылганбыз, блинчик кылганбыз. Чоң эне менен чоң атам талаша кетти. Кайнатамдын агасы менен жеңеси талаша кетти. Анын чоң энем жылдыз кылды да депчи. Десе чоң атам азыр сурайбыз деди. Кызым отурат да. Ким кылды кызым десе, энем дейт. Бизде ошондой. Сонун экен. Чындыгында келинге кандай мамиле кылыштыгындай үлгүсүн көрсөткөн кайнене кайнатаңыз бар экен. Бактылуу келин экенсиз. Суктанып атам дегендей. Ушул программабыздын соңунда биздин ушул эжелерге, сиңдилерге кандай кеңеш берет элеңиз? Кандай пикир айтат элеңиз? Азыркы турмушта баары жакшы сөзгө, жакшы сөздүн кулу да. Мен ошентип айтам да, жакшы сөз айткандан кысталышабы же айта алышпайбы же ошого кандай ички дүйнөсү мүмкүнчүлүк бербейби же ошондой айткан сөздү уккан эмеспи, кыйын да. Мен үчүн өтө оңой. Себеби дегенде оңой эле айтам да, мен айтам, баарыңыздар ийгилик көрүп атасыздарбы? Айта билиңиздер. Азаматсың, мыктысың деп. Анан үйдө болуп аткан мамилени дайым жакшыртуу бул аялдан деп ойлойм да. Жакшы сөз айт, жылмайып тур, чайыңды жылмайып бер. Андан башка эме жок. Анан айымдарга айтат элем, баарыңыздар мыктысыздар, энелер, эжелер, сиңдилер, баарыңыздар мыктысыздар, баягы дүйнөнү тең салмакта эне кармайт деп ырларды чыгарышат. Бул да жөн болбосо керек. Мен кече эле флешмоб тарттым. Кыргызда кыздын атылык, кыргызда кыздын чачылык, кыз сыйлабас макулук деп ата бабаларыбыз бекер айтпаса керек да. Кызды кичинесинен сыйлап, бапестеп чоңойткон, чачына дагы жакшы мамиле кылган. Кыздардын көп кыйын кыздарыбыз бар Кыргызда. Алар дагы көптөгөн турмуштун татаал турмушун жеңип, акылга салып, кыйындыгынан эмес, ошол түшүнгөндүктөн жеңсе керек деп ойлойм. Кыргыз айымдары дайым жарокер болгон. Негизи эле мына Азия элинин айымдары бардык жака жетише билет. Бир эле мезгилде турмушту, үй бүлөнү алып кетет, келиндик кызмат, энелик кызмат бир эле мезгилде, ишкердик бирдей алып кетет. Бизде ошондой сапат бар да. Баарыңыздарды ошол сапатыңыздарды ойготконго чакырам. Себеби дегенде адам кылганды адам кыла алат. Адам сүйлөгөндү адам сүйлөй алат да. Ага кичине түрткү болуш керек, аракет болуш керек, анан окуш керек, китеп окуш керек, үйрөнүш керек. Күнүгө үйрөнгөндөн чарчабаш керек. Үйдөгү апаңыздар, кайненеңиздер сиздер үчүн үлгү. Эненин жүрөгү кенен болот. Ошол жүрөктө жашынакай болуп, мамыктай жастыкты коюп алып, башыңыздарды жөлөгөндү үйрөнүңүздөр. Бул сиздерден көз каранды деп чакырат элем. Сонун кеңеш, сонун пикир болду. Сизде кызыңыз барбы? Ооба. Атасы кандай мамиле кылат кызыңызга? Өтө жакшы көрөт. Өтө жакшы көрөт. Күн тийсе да, ай тийсе дагы ошол кызыма тийсин дегендей да. Эми ал ошол жагы дагы кайнатам да кыздарга өтө башкача мамиле жасайт да. Ошону көргөн бала деле ошондой болуп чоңоет. Жолдошум да ошондой мамиле. Бир эле кызым бар. Атасына аябай жакын. Кыз бала жарокер болот экен да. Тамак ичип атса дагы атасына коюп коет, аба дейт. Абасына коюп коет. Жылуу эме төшөктү болсо да абасына салат. Эмнегедир абасын сыйлап, абасын жакшы көрүп турат. Абасы кызын жакшы көрүп турат. Мына ошол тарбияны сиздин уулдарыңыз да көрүп жатат дейсиз да? Алар да ошондой мамиле кылат кыз балага деп. Ооба. Мен ошентип ойлойм. Демек кыз балага мамиле үй бүлөдөн башталат, э? Ооба, кыз балага мамиле үй бүлөдөн башталат. Ата, эне тарбиялаш керек. Ата бапестеш керек деп ойлойм да. Эне болушунча жашоону, тиргиликти үйрөтүп, тазалыкты үйрөтсө, ата деген бөпөлөтүп, эркелетип, жакшы сөз айтып турса, ошондо кыз бала эч качан турмушта дагы сынбайт, жыгылбайт. Дайым башын көтөрүп жүрөт, мактоого тоюп чоңоет. Себеби келин болгондо көбү эмнеден
кыйналат дейм да, баягы мактоо издей берет да. Мени мактаса экен, мени мындай кылса экен, жакшы көрсүн, аны мактабай койсо кыжалат болуп, ал дагы нерв да. Ошондой болот да. Сен эгер мактоо менен чоңойсоң, ал мактоо сага жөн эле өтүп кете берет, өзү эле келе берет да. Күтпөйсүң деген. Күтпөйсүң, ал жасаган жумушуңдан, кылган мамилеңден келе берет деп ойлойм. Сонун Жылдыз эже, аябай жакшы ойлорду бөлүштүңүз. Бүгүн сиз менен таанышканыма абдан кубанычтамын. Мен ойлойм, биздин телекөрүүчүлөр үчүн дагы бир аябай керектүү сөздөр айтылды деп. Рахмат сизге. Ар бир айтылган сөзүбүздүн жакшысын алыңыздар. Эгер сиздерге жакпаса, албаңыздар деп айтам. Себеби дегенде биз дайым ошентип айтабыз 5:30 дагы. Эгер биз сиздерге кандайдыр бир маалымат айтсак, сиздерге жакканын алыңыздар. Жакшысын сиңириңиздер, жакпаса сиңирбеңиздер депчи. Маегибиз сиз менен таанышканыма кубанычтамын. Өтө бир табышмактуу болду окшойт, мындай сүйлөйм деп. Ойлогон эмессиз. Сиз жана айтып атпайсызбы, мен подкастка белгилүүлөрдү чакырыш керек, мен эмнени айтып бермек элем деп жана биздин маегибиздин баштарында айтпадыңыз беле. Көрдүңүзбү, бизде ушундай эл арасында ушундай инсандар, бирөөлөргө үлгү боло турган бир өзгөчө адамдар бар экенин биз билебиз. Ошон үчүн чакырабыз сиздерди. Рахмат, чакырганыңыздарга дагы бир жолу ыраазычылык. Бизге катышкан медиа болсо дагы 5:30 кошо жүрдүңүздөр, ошол жерге барып бердиңиздер. Анан баардык ошол 5:30 колдогон акимчиликке, кызматкерлерге, мамлекеттик кызматкерлерге, айыл өкмөттөргө терең ыраазычылык айтабыз. Биз ошол ынтымакты, тазалыкты, ден соолукту даңазалоо иретинде ошол марафон уюштурулду. Бул марафондун идеясы Венера Нусратилаеваныкы, баштаган Айзат Металипова. Мен буларды айтпай кетпесем болбойт. Анан коштогон, колдогон мен, алгач баштаган Кадамжай шаары, Кадамжай жалпы шаарынын айымдарына терең ыраазычылык. Бир кандайдыр бир жумуш болсо тез реакция кылышат. Мен ошолордун өзгөчөлүгүн байкайм. Негизи эле Баткен эли эмгекчил эл. Мен башка райондун кызы катары мен ошону байкагам, келгенде эле билем. Багбанчылыкты мыкты алышат, дыйканчылыкты мыкты алышат. Анан өтө эле бой көтөрүп сүйлөй бергенди жаман көрүшкөн ушундай бир мыкты эл. Аны жашап бул жерде өзүңүздөр келип мамиле кылганда сезет. Негизи мен ошол нерсени сезем, дайыма айтып жүрөм. Анан ушул сиздер чакырган сиздерге терең ыраазычылык. Демөөрчүлөр деп колдоочуларды айтып кетиш керек да, мындай жердечи. 1 сом береби, 2 сом береби дегендей, 1000 сом береби. Бизди ошол марафонду ушундай жогорку деңгээлде өтүшүнө демөөрчүлүк кылып берген деп 46 деди окшойт. Ошондой. Анан Билим Генч борборунун жетекчиси, анан Бирлик айыл өкмөтүнүндөгү Азимдатка айыл чарба кооперативинин жетекчиси, ошондой эле Бакыт Төрөбаев, анан азаздан болсо дагы кошумчалаган Кадамжай шаарынын айымдары. Бул көпчүлүктүн жумушу болду. Анан келип берген жалпы эжелер, апалар дем күч менен саат 9-га десек саат 7-ге келген эжелер. Көзүбүздү ачсак биз келдик деп. Ар бир айылдын айымдары, баарыңыздарды жакшы көрөбүз. Бул жерде мелдеш жок. Бул жерде ынтымак, бул жерде тазалык, бул жерде ден соолук. Дайым ошол Баткен областынын жакшы жагынан көрсөтүп, жакшы жагы ынтымагыбызды бекемдеп жүрө берели. Баардык айымдарга бакубат жашоо каалайм. Айрыкча айымдардын айтат элем, багы башынан бийик болсун, бактылуу болсун баары. Кыз баланы гүлдөтө турган, өркүндөтө турган багы. Анан иштерине ийгилик, ишкерлердин ишине ийгилик, колдоочуларын. Анан Алга кадам коомдук бирикмеси дагы жардам берген, колдоосун айтып, демөөрчүлүк дагы кылган. Ошол эле мезгилде Сюта деп Хальмион базарынын жетекчиси дагы экинчи этапта колдоп берген. Биз ортодогу
кызматкер катары элди бириктирип, берген аманаттарын берип, элди ынтымакка чакырдык, элди тазалыкка, элди ден соолукту бекемдөөгө. Бул нерсе зарыл экен азыркы учурда, керек экен айымдарга. Баарыбыздын ден соолугубуз бекем болсо, ошонун байлыгыбыз болот. Рахмат сизге. Атайын ошол алыстан кадам жайдан келдиңиз, кеч экенине карабай келдиңиздер. Рахмат, баштаган ишиңиздерге ийгилик болсун. Ушундай миңдеген аялдарга мотивация берип, дем күч берип, шык берип жүрөрүңүздөр. Рахмат, айтканыңыз келсин. Келечекте да чогуу ийгиликтерди жаратып, ушундай жакшы нерсеге чакырып жүрө берели сиздер менен бирге. Ошондой болсун. Ардактуу көрөрман, ушуну менен биз подкастыбызды жыйынтыктайбыз. Эсиңиздерге сала кетели, биздин демөөрчү, биздин өнөктөш Барно кофейнясына ыраазычылык билдиребиз. Мына ушундай атмосфераны түзүп берип, ысык чайын демдеп берген биздин өнөктөштөргө ыраазычылык. Мен сиздер менен кийинки берүүдө дагы бир кызыктуу каарман менен маектешкенче коштошомун. Аман туруңуздар.